Жатындын эң чоң душманы корсет. Көп кыздар корсеттин себебинен жатынын ылдый түшүрүшөт. Төргөндөн кийин көпчүлүк айымдар эң биринчи алардын ою, андан кийинки ою ошол чыккан ичин кайра калына келтирүү, нормага алып келүү болуп ар кандай бир аракеттерге барышат. Мисалы кээ бир кыздар төрөгөндөн кийин төрөрү менен эмелесетиңиздер бир шарикти аябай чоңойтук да кайра ал жарылды. Жарылган кезде мурдак ордуна бат келип калбайт. Бир канча убакыт өтүш керек болот, ортодо жок дегенде 2 ай, 3 ай дегендей. Бул кыздар төрөгөндөн кийин жатын кайра мындай кирди да. Киргенде сырты бош, өзү жылмакай булчуңга кирет биздин жатын булчуңдары. Жылмакай, алсыз булчуңдарды андан дагы булар бат калына келтирем, ичимди киргизем деп атып, сырттан бир шешеттер менен таңышат, жоксо корсет кийишет. Корсет кийген кезде биздин корсет болгон ичибиздеги органдын баарын кысып, басып, андан ары органдардын баарын наоборот тескерисинче ылдый түшүрөт. Мисалы биздин ичибизде дагы ичебелерибиз бар дегендей, болбосо анын астында бөйрөк, жатыныбыз алсыз жатыныбыз турат. Анын ортого катуу бекем тарткан кезде кээ бир органдар өйдө, кээ бир органдар ылдый бөлүнөт. Ылдыйга түшкөн, алсыз болуп турган биздин кын булчуңдары, анус булчуңдары, жатын булчуңдары, ансыз эле бош болгон булчуңду басым болгон кезде кан айлануу начарлап, бат эле сиздердин булчуңдарыңыздан андан ары бошоп, ошонун себебинен запор дагы болот көп кыздар. Ошонун себебинен зара кармай албай калышат, ошонун себебинен жатын ылдый түшөт. Ошон үчүн эң негизги айта турган кеңеш сиздерге, ичиңиздерге кан айлануу жакшы болуш үчүн ич менен дем алуу техникасын жасап, ичиңиздерди эркин коюңуздар. Таңсаңыздар дагы өтө катуу таңбайсыздар. Ичиңиздер кандай абалда болсо, ошондой абалда жаткан кезде кандай норма болот, ошондой нормада гана таңа турган болсоңуздар, ошондо сиздерге жатын ылдыйкы органдарыңыздарга зыяны тийбейт кыздар. Төрөө учурунда разрывсыз төрөйсүздөр. Интимдик гимнастиканын 5 пайдасы. Биринчи, кыздар, сиздердин хайз келатканда ооруксунуудан арыласыз, гормондор иреттелет. Экинчи, сиздердин төрөө учурунда разрывсыз төрөйсүздөр. Үчүнчү, геморрой, запор эгер бар болсо, андан арыласыз. Төртүнчү, климакстын жашын узарта аласыз. Бешинчи, сиз дайым аялдык энергияңызды көтөрүп, жагымдуу аял боло аласыз.